Сооронбай Жээнбеков бүгін Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында президент катары алгачкы маалымат жыйынын берди. Ага 85 массалык маалымат каражаттарынан 200 чукул журналист катышты. 3,5 саатка созулган пресс-конференцияда президент 40 чукул суроолорго жооп бергенге үлгүрдү. Анда мамлекет башчысы үй бүлөлүк кландык башкаруудан тартып, кудалардын кызматка даярдалышы, коррупция, экономика, саясий куугунтук, президенттик, парламенттик шайлоо жана экс-президент менен болгон мамилеси тууралуу ачык жооп берди. Бир жылдан ашык убакыттан бери мамлекетти башкарып келаткан президент Сооронбай Жээнбековдун алгачкы маалымат жыйыны мамлекеттик Аларча резиденциясында орун алды. Ага 200дөн ашык массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышып, президентке курч, саясий, экономикалык жана эл аралык деңгээлдеги 40 чукул суроо берилди. Учурда жерлерде КСДП Атамбаев сиздеген жыйындар өтүп жатат. Бул кыймылга сиздин оюңуз кандай? Деги эле ушул кыймылга сиздин тиешиңиз барбы? Мен башында айтып коеюн, мен эч кандай тиешем жок. Биринчи КСДП Атамбаев деген кыймылга. Мен мисалы бир кездеки абдан күчтүү чоң партиянын, ийгиликтүү партиянын азыркы акыбалын көрүп, менде ичим күйүп атат, жүрөгүм ооруп атат. Аны көрүп туруп. Үчүн дегенде ал мага мындай жөн эле сөз айтып отурган партия эмес. Ал партияда биздин жаштыгыбыз, өмүрүбүз өттү десек болот. Ал партияда. Анан эми мындай акыбалына келгени бул эми башка жактан издеш керек, Жээнбековдон эмес. Мамлекет башчысы коомчулуктагы өзүнүн жана бир туугандарынын дарегине айтылып жаткан сөздөргө жооп берип жатып, эч кимди сатпаганын, ал эми бир тууганы мамлекеттик башкарууга кийлигишип жатканына байланыштуу фактылар болсо, журналисттер тартып чыгарышын сурап, далилденсе чара көрөрүн кошумчалады. Биринчи Асылбек Шарипович боюнча ошол немеси болсо мага факт берилечи, офис болсо. Офис үйүнөн чыгып отурат, да сессия келбей калды азыр. Корккондон сөз болот деп. Ачык айтайын. Эгерде факты болсо, офистери болсо, адреси менен бергиле мага. Отурганын. Силерде канча журналист бар? Тарткыла да. Тартып чыгаргыла Асылбек Шарипович боюнча эгерде ошондой офис болсо, маселе чечип атса, калдырчасы, эгерде мамлекетке киришсе, бергиле факты менен. Мен чара көрөйүн деп атпаймынбы? Сооронбай Жээнбеков кол тийбестик боюнча мыйзам экс-президент Атамбаевге каршы жазылбаганына токтолду. Эгерде бул чын Атамбаевге каршы жазылган мыйзам болсо, мен каршы болмокмун. Каршы болмокмун чынында. Бирок бул биздин конституцияга каршы келген, шайкеш келбеген мыйзамды, ошо биздин эң негизги мыйзам конституцияга шайкеш келтирип атышат. Бизде конституцияда мыйзамдын алдында соттун алдында баары тең бирдей деген жазылган. Туура айтамбы? А бул мыйзам 2003-жылы кабылган мыйзам. Ошо боюнча келаткан. Мына ошон үчүн бул мыйзам ал мага да тиешелүү да. Мага дагы тиешелүү. Өлкө башчысы коррупция менен күрөш катуу жүрүп жатканын, Кыргызстанда жазага тартылышы керек болгон коррупционерлердин тизмеси дагы узарганын билдирди. Эми силер билген тестти билип атасыңар, анан жогорку эле бир козголгон ишке көрүп атасыңар да. Азыр 200 мына иш козголгон. Тандалма эмес, сиз коррупцияны жоюш үчүн, мына системный коррупция сөз күрөш, системный коррупция, анан жок кылыш сөзсүз жүрөт. Мына кийинки жылда көрөсүңөр. Ал боюнча иштеп атабыз. Азыр мына Коопсуздук кеңеши мыйзамдар өзгөртүү боюнча иштеп атат. Биз сунуштар даярдап атышат азыр. Азыр өкмөткө киргизди алдын. Биз мамлекеттик чиновниктерди, айрыкча жогорку органда турган чиновниктерди катуу көзмөлгө алабыз бул боюнча. Эми убакыт аз болду да. Анан сезесиңер, көрөсүңөр, билесиңер кийин. Жээнбеков президенттик шайлоо учурундагы кара касса тууралуу маалыматты Ички иштер министрлиги иликтей баштаганын, буга ошол кездеги штабтын башчысы катары Фарид Ниязов дагы жооп бериши керектигин айтты. Алексей Васильевичтен баштайынчы. Алексей Васильевичти көргөнү барбы ичиңерде? Мен биринчи көргөндө Алексей Васильевичти мага Ошло губернатор болуш деп турганда, ошондо жөнөтүшкөн. Интервью берип кой, апрель революциясы боюнча деп, окуялар боюнча берип кой деп. Анан 5 канал барган бар. Ошондо көргөм, ошондо айткан, буну кайдан табышкан деп. Мен мындай көргөн эмесмин деп. Мен анда билген эмесмин, ал башка мамлекеттин жараны экенин. Ойлогом, биздин жаран деп. Жаранда бул киши
Фарид Ниязовтың ең жақын әдісі, жақын адамы, кеңесшісі болған. Ошол $170.000 алдым деп айтты. Алса келіп жооп берсін да, мінде қашып кетеді. Мұны азыр Ички иштер министрлігі бұл иликтөө ишин баштады. Біз сурап атат бардығын тең. Келсін, жооп берсін, ким берді, ким алды, кимге берді, жооп берсін. Бұл жерде бардығы теңерлі аппақ киши, сулуу киши, начальник штаб Фарид Ниязов, ал мен жооп бермен тазамын дейді. Биринчи Фарид Ниязов жооп бериш керек. Штабтың башчысы жооп бериш керек. Учурда мына ушул парламентке татыктуу эл өкүлдөрү келишүү үчүн шайлоо системасын өзгөртүү зарыл деп атат. Бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Анан депутаттардын сапаты боюнча бул парламентте 53 шайлады. Мына канча партия катышты, ошонун ичинен бүгүнкү 6 партия мына азыр отурушат. Эч жерге парламент бул эл өкүлдөрү. Жакшы көрөбүз, жаман көрөбүзбү? Булар 5 жыл өз суроо иштеш керек. Анан кийинки шайлоодо анан кайра тандаш керек. Мынадагы кетирген кемчилди кетирбеш керек. Бул элдин укугу. Эл өз мен аркылуу шайлап президентти, жогорку кеңешти депутаттар шайлап өз укугун пайдаланат, мамлекетти башкарганга катышат элибиз. Ошон үчүн партияга бергенде, добуш бергенде партиянын тизмесин жакшылап караш керек да. Мындан тышкары президент Сооронбай Жээнбеков азыркы кызматынан кеткенден кийин кайрадан президенттикке, депутаттыкка талапкерлигин койбой турганын, эч кимге акыл үйрөтпөй, аман-эсен эл менен аралашып жүргүсү келерин айтты. Ошону менен катар мамлекет башчысы өзүнөн кийин бийликке келүүнү каалагандарга бирдей атаандаштык шарт түзүп берүүгө аракет кылаарын кошумчалады. Анархан Алтымышева, Чыңгыз Айбашев, Нур Ньюс, Бишкек.